Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкекте Аккайың балдар бакчасы ачылды. Иш-чарага Камчыбек Ташиев катышты. Бишкек шаарында Аккайың мектепке чейинки билим берүү мекемесинин салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Бала бакчанын ачылыш аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, УКМК ардагерлери жана өздүк курамы, ошондой эле бала бакчанын тарбиялануучуларынын ата-энелери катышкан. Аталган бала бакчанын эски имараты 1975-жылы курулгандыктан эскилиги жеткен. Мындан улам мектепке чейинки билим берүү мекемеси толугу менен жаңыланып, 240 балага ылайыкталган 2 кабаттуу имарат курулду. Курулуш иши 2024-жылдын октябрь айында башталып, 2025-жылдын май айында бүткөрүлгөн. Ичинде бардык заманбап шарттар камсыздалган. Салтанаттуу иш-чарага УКМКнын төрагасы жаңы бала бакчанын ачылыш аземи менен куттуктап, кызматкерлердин ишмердүүлүгүн жакшыртуу үчүн алардын үй бүлөсүнө кам көрүү, шарт түзүп берүү жетекчиликтин башкы милдети экендигин белгиледи. Андыктан күч түзүмдөрүнүн жоопкерчиликтүү жумушту аркалаган кызматкерлер үчүн ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, алардын балдары үчүн республиканын бардык аймактарында бала бакчалар курулуп, пайдаланууга берилип жаткандыгын кошумчалады. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Сөгүнүп сүйлөгөн блогер Жанар Осмоналиева 3 суткага камакка алынды. 16-июнь социалдык тармагында мониторинг жүргүзүү учурунда Жанху өзүнүн Instagram баракчасында адепсиз ооз калгыс сөздөр менен коштолгон видео жарыяланганы аныкталган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер баш башкармалыгынан билдиришти. Бул факты тергөө кызматына өткөрүп берилген. Ал эми милиция кызматкерлери тарабынан тиешелүү иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында 1993-жылы туулган Жаран тергөө кызматына жеткилип, тиешелүү аймагы боюнча Ленин райондук ички иштер баш башкармалыгына өткөрүлгөн. Ленин райондук соттун чечими менен укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126-беренеси майда бей баштык менен 3 суткага камакка алынган. 11-июнда 3-чү Бишкек эл аралык кинофестивали салтанаттуу түрдө ачылган. Фестиваль алгач көк түстөгү асман жолу килеминен өтүүдөн башталган. Дал ошол фестивалга барган блогер Жанар Осмоналиеванын көйнөгү талкуу жараткан. Кинематография департаменти тарабынан кинематография департаментинин директорунун орун басарына эскертүү, кинофестивалдардын директоруна, уюштуруучуларга жана тиешелүү кызматкерлерге кызматтык сөгүш берилген. Талас университетинин эски имараты бузулуп, 5 кабаттуу жаңы кампус курулат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Талас мамлекеттик университетинин эски имараты буздурулуп, жаңы 5 кабаттуу кампус курулат. Бул тууралуу президенттин Талас облусунда айгар муктуу өкүлү Эрмат Жумаев билдирди. Талас мамлекеттик университетинде жаңы доор башталуу алдында турат. Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Талас мамлекеттик университетинин эски имараты буздурулуп, жаңы 5 кабаттуу кампус курулат. Курулуш иштерин ушул жылы баштаганы турабыз. Учурда жаңы салына турган имараттын долбоору даярдалууда. Жаңы кампус бардык окуу куралдар менен жабдылат. Жаштар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Аймактын билим берүү деңгээли да жогорулайт, убакыт өзгөрөт, дүйнө жаңыланат. Ал эми билим ар дайым адамды бийиктикке жетелеген күч, эми болсо ошол талаптарга жооп берген келечек муунга кызмат кыла турган жаңы окуу жай курулат. Талас билим менен бийиктейт, деген Эрмат Жумаев. Талас мамлекеттик университети Талас облусундагы жогорку билим берүүчү алдыңкы окуу жайлардын бири болуп саналат. Бул университет облус тургундарына жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгүн берип, аймактын социалдык-экономикалык өнүгүшүнө чоң салым кошуп келет. Талас мамлекеттик университети 1994-жылы түзүлгөн. Ал совет мезгилинен бери иштеп келген. Талас педагогикалык окуу жайынын базасында уюштурулган. Ал эми бул педагогикалык окуу жай 1930-жылдары өз ишин баштаган.
Ошто бычакталып каза болгон тамада акыркы сапарга узатылды. Ошто бычакталып каза болгон тамада акыркы сапарга 17-июнда узатылды. 16-июнда Ош шаарында 28 жаштагы тамада бычактан алган жаракатынан улам каза болгон. Милициядан билдиришкендей, Жапалак айылынын 1997-жылы туулган тургунун жердеши пикир келишпестиктен улам бычак менен сайып жиберген. Жабырлануучу ооруканага жеткирилген, бирок алган жаракатынан улам каза болгон. Шектүү катары 1992-жылы туулган жаран кармалып камакка алынган. Ички иштер министрлиги Камчы Көлбаев ненисинин кармалышы боюнча маалымат берди. ИИМ уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө жердин мыйзамсыз берилишин иликтөөдө 27 май күнү Ички иштер министрлигине билдирме келип түшкөн. Анда 2009-жылы Ысык Көл облусунун Чоң Сарай айыл өкмөтүнүн кызмат адамдары Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө жер тилкесинин бир бөлүгү мыйзамсыз түрдө берилип кеткендигин билдирген. Аталган факты боюнча ИИМдин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын 336-беренеси коррупция менен кылмыш иши козголгон. Маалыматка ылайык, Чоң Сарай айыл өкмөтүнүн жана Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын токтомдордун негизинде Чоң Сарай айыл өкмөтүнүн тургуну СКнын наамына аянты 5 гектар жер тилкесинин 49 жылга ижарага спорт комплекс салуу үчүн бөлүнүп берилген. Бирок кандайдыр бир себептерден менен спорт комплекс курулган эмес. Бул айыл жаштарынын арачылыгын жаратып, СКдан жерди мамлекетке кайтарып берүүнү талап кылышкан. Ошол маалда Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү келип, 5 гектардын ичинен 1 гектарды общакка бөлүп берүүнү талап кыла башташкан. Аталган жер тилкесинин ээси кырдаал курчуп кеткендиктен Камчы Көлбаевдин исине кайрылып, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү коркутуп жаткандыгын билдирип, 5 гектардын ичинен азыраак бөлүгүн эле берерин билдирип, бул көйгөйдү токтотуп берүүнү суранган. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө ИИМдин кызматкерлери тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү аныкталып кармалган 1977-жылы туулган СА, 1976-жылы туулган Жокен Көлбаев, 1974-жылы туулган ЭМ жана 1976-жылы туулган жарандар кармалышты. Кармалган жарандар тергөө кызматына жеткилип, Бишкек шаарынын тергөө изоляторуна киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылууда деп айтылат маалыматта. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Режеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Дональд Трамп Кыргызстандын элчиси Молдогазиевди кабыл алды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 11-июнда Кыргызстандын АКШдагы жаңы дайындалган элчиси Айбек Молдогазиевдин ишеним грамотасын кабыл алды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 17-июнда маалымат таратты. Анда элчи президент Садыр Жапаровдун саламын жеткирип, өз ара кызыкчылык жараткан бардык багыттар боюнча Кыргыз-Америка кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүгө даяр экенин билдирген. АКШнын президенти Дональд Трамп жалпы күн тартибин алдыга жылдыруу, өлкөлөр ортосундагы бекем жана туруктуу достук мамилелерди тереңдетүүгө өз ниетин белгиледи деп жазылган билдирүүдө. Молдогазиев былтыр 26 декабрда Кыргызстандын АКШдагы элчиси болуп дайындалган. 52 жаштагы Айбек Молдогазиев 1995-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридика факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун тышкы иштер министрлигинин келишимдик укуктук департаментинин атташеси болуп баштаган. Кийин Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлчүлүгүнүн биринчи катчысы, ТИМдин эл аралык укуктук департаментинин директору, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Андан соң министрликтеги бир катар департаменттерди жетектеген. 2017-2020 жылдары Кыргызстандын БУдагы туруктуу өкүлчүлүгүндө кеңешчи болуп эмгектенген. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 1993-жылы 19 майда Вашингтонда кол коюлган. Бул стратегиялык документти Кыргыз өкмөтү 2015-жылы 21-июлда бир тараптуу денонсациялаган.
Президент Астанада өткөн Борбор Азия Кытай 2 саммитинде сөз сүйлөгөн. Президент Садыр Жапаров 17-июнда Казакстанга иш сапарынын алкагында Астана шаарында өткөн Борбор Азия Кытай 2 саммитинде сөз сүйлөгөн. Саммит Борбор Азия өлкөлөрү менен Кытайдын ортосундагы өзара аракеттенүү маселелеринин бардык спектри боюнча пикир алмашуу максатын көздөйт. Иш-чарага Кытайдын президенти Си Цзиньпин, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов катышкан. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Борбор Азия менен Кытайды кылымдардан бери келе жаткан тарыхый, соода жана маданий алакалар байланыштырып турганын белгилеген. Ал биргелешкен аракеттердин аркасында достукту жана ынак коңшулаштыкты чыңдоодо, стратегиялык өнүктөштүктү орнотууда жана өнүктүрүүдө эбегейсиз жол басып өтүлгөнүн өзгөчө белгилеген. Садыр Жапаров акыркы 2 жылда бул формат практикалык мазмунга, жаңы демилгелерге жана багыттарга толгонун баса көрсөткөн. Бул жолугушуубуздун форматын биринчи кезекте өзара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдө байланыштарыбызды бекемдөөгө жаңы дем берүү үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк деп эсептейбиз деп мамлекет башчы канаттануу менен баса белгилеген. Президент Кытай менен стратегиялык өнүктөштүктү мындан ары тереңдетүүнүн 6 негизги багытын белгилеген: транспорттук жана транзиттик байланыш, энергетика, каржы жана электрондук коммерция, билим берүү жана илим, туризм, ошондой эле коопсуздук чөйрөлөрү. Сөзүнүн соңунда президент Садыр Жапаров залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Тынчтык коңшуң менен кандай жашаганыңдан башталат, жүрөгүңдө сый урмат болсо, чек ара жок болот, бөтөн кайгы, бөтөн кырсык болбойт. Биз кокусунан эмес, тарыхый жана руханий зарылчылыктан жанаша жашап жатабыз» деп сөзүн келтирген Садыр Жапаров. УКМК мамлекетке 9 батир жана коммерциялык жай өткөрүлдү. УКМК маалымдагандай, келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн жалпы аянты 800 чарчы метр 9 батир жана 300 чарчы метр коммерциялык жайлар мамлекетке өткөрүлгөн. Мамлекеттик менчикте мыйзамсыз чыгарылган социалдык инфраструктуралык объектилерди кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында УКМК Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан Аксай мейманканасы менчиктештирүү учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарды бузуу фактыларын аныктаган. Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен 1996-жылы мейманкана Республикалык Дыйкан Орду эркин фермерлер жана айылдык ишкерлер ассоциациясынын балансына өткөрүлгөн. Ал эми 2004-жылы Бишкек шаарынын мэриясы жанаша жайгашкан 0,325 гектар жерди 49 жылдык мөөнөткө убактылуу пайдаланууга берген. Бирок 2005-жылы Республикалык Дыйкан Орду ассоциациясынын башкармалыгынын мурдагы төрагасы өз ыйгара муктарын ашача белгиленген тартипти бузуу менен Аксай мейманканасын Кыргыз Республикасынын жаранына 1 миллион сомго саткан. Бүгүнкү күндө аталган объектке көп кабаттуу турак үйдүн курулушу аяктоодо. Көз карандысыз экспертизанын корутундусуна ылайык бүгүнкү күндө мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 170 миллион 554 миң сомду түзөт деп жазылат маалыматта. Кошумчалагандай, УКМК тарабынан жүргүзүлгөн текшерүү иш-чараларынын жана түшүндүрүү иштеринин жүрүшүндө курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйдүн үлүшчүлөрү жер тилкеси менчиктештирүүнүн жол жобосундагы мыйзам бузууларды моюнга алып, ордун толтуруу катары өз ыктыяры менен 9 батир жана аталган курулуп жаткан турак үйдөн 300 чарчы метр коммерциялык жайды өткөрүп берди.